Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын жанында турабыз. Азыр эле соцсеттерде Кыргызстан партиясы өзүнүн тизмесин бергенге жетишпей калыптыр деген маалымат болуп атат. Мына азыр жарандык коомдун өкүлү Рита Карасартова эжекеден сурайбыз. Рита эже, эгер бүгүн саат 6-дан кечиксе, партиялар жанагы шайлоого катышпайт деген, документтерибиз шайлоого катышпайт деген деп жазылган. Азыр биз Кыргызстан партиясы шайлоого бергенге, документтерин бергенге жетишпей калды деп угуп атабыз. Сиз дагы бул маалыматты угуп келсеңиз керек. Ооба, мен да окуп алып, анан тастыктайлык деп келдик. Анткени себеби Борбордук шайлоо комиссия саат 6-да эшигин жаап алган. Бизге чейин партиялар канча бирөө өткөн, бизден кийин турган, анан эң акыркы болуп уже 18:00 жакындап социал-демократы Кыргызстана деп ошол партия прям чукул эле кирип эле андан уже эшикти жаап коюшкан. Көп кишилер эшикти тыкылдатып киргенге аракеттенип атышкан, но жабылгандан кийин уже охранник бүттү, жабылды болуп эле калып калган да. Андан кийин уже журналисттер бул документти берди, бул берди деп чыккан кишилердин баарын кыргызча аткан, анан ошонун ичинен Кыргызстан партиясы жок деп эле таппай калышты да. Ошон үчүн азыр расмий эмеден Борбордук шайлоо комиссиядан маалымат угушубуз керек. Тем более бул документти кабыл алган жумушчу топтун чоңу именно ошо Кыргызстан партиясынын жылдырган мүчөсү экен да. Ошон үчүн балким бул жерден кирбей калса дагы башка вход менен киргизип койгондур деген маалымат бар да. Мына бүт жердин баарында камералар бар экен. Журналисттерди киргизип, мынакей мынча убакытта келген деген нерселерди тастыктап берсе, башкаларга дагы күмөн ой жаралмак эмес да. Но бирок акыркы болуп ошо СДК партиясы киргенин көргөнбүз. Андан кийин эшик жабылып калгандан кийин уже баарыбыз кетип калганбыз. Анткени себеби ал убакытта биз уже документтерибизди тапшырып, алар кабыл алып, биз баягы тапшырдык деп жөнөгөнбүз да. Но журналисттер баарын ким кирди, ким чыкты, ким документтерди тапшырып атат дегендерди карап атып, Кыргызстан партияны таппай калышты да. Эгер Борбордук шайлоо комиссиясы бул маалыматты ачыктабаса, шайлоо мындай таза өтөт деген ишеничке шек жаралбайбы? Сөзсүз түрдө шек жаралат. Эмне үчүн биз бияка келдик? Анткени себеби ушул биринчи кадамдардан баштап биз шайлоо кандай болот экенин көргүбүз келет да. Анткени себеби маселе биз бийликке баруу деле эмес, бүгүн кандай ыкмалар колдонуп атат деген. Мынакей 5 миллион күрөө деген бул биринчи оорчулук экен. Экинчиси момундай эле гана ыкма менен акчаны чогултасыңар деп ал дагы бир оорчулук. Үчүнчү оорчулуктар мына ар бир шайлоо участкаларга барсак, абдан көп тиги маршруткаларга кишилерди келип жаздырып, анан МТУдагы кишилерди чакырып алып, силер момундай баланчага шайлайсыңар деп атканда көрүп атсак дагы, бул жерге кирип, ошол партияларга кандай бир эскертме бердире албай атканыбыз мындай көп бүдөмүк ойлорду жаратат да. Азыр бул партия саат 6-га чейин элдин көзүнчө кирбей туруп, анан ооба документтер тапшырылды десе, анда дагы бир көрсө шайлоодо ар түрдүү ушундай фокустар боло берет экен деген маселе жаралат да. Бул абдан туура эмес нерсе. Расмий Борбордук шайлоо комиссиянын жумушчу тобунун баягы протоколун, сатканча да алар келишти, кирген нерсесинин баарын тастыктап көрсөтүп берсе, журналисттер көрүп алып туруп, бул жок ушак деп же артка кагылып, же чын эле ошондой болгон экен деп тастыктап берсе, сону болмок. Но эшик жабык, чыгып аткан биз саат 8:30 турганда Кыргызстандын бир мүчөсү чыгып кетти, Кыргызстан партиясынчы. Аны сүрөткө тартып калдык, но бирок канча саат канчада киргенин биз байкаган жокпуз. Анткени себеби ровно 6-да эшикти жаап коюшкан, но ал мезгилде Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү жок болчу деп айтып атышат да. Ошон үчүн канчада келди, камералардан көрсөтүп, убагында жетишти деп тастыктап берсе аябай жакшы болмок да. Чоң рахмат.